5 канал өз көрсөтүүлөрүн улантат. Төз эфирде күндеми маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Кызматыңыздарда Айторган Сатиева, саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Америкалык авиабаза Кыргызстан аймагынан биротоло кетүүдө. Скептиктердин күмөн саноолоруна карабай, тарыхый чечим иш жүзүнө ашты. Президент Алмазбек Атамбаев Туркияда кеңири багыттагы кызматташуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөр Анкарада өтүүдө. Ош областынын жашоочулары түштүк региондун негизги экономикалык тамыры Ош Эркечтамды бууган акция катышуучуларына каршы кол топтоого киришишти. Премьер-министр Жомарт Турбаев Борбордук Каражыгач токойуна сейилдөөнү чечип, Сейилбак аймагындагы курулуш масштабдуу жүрүп жатканына өзү күбө болду. 12 жыл мурун ачылган америкалык транзиттик борбор Манас аба майданын бошотууда 2014 жылга чейин түзүлгөн макулдашуунун мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу. Бүгүн болсо аны расмий түрдө жабылыш аз эми болду. Символикалык түрдө базанын ачкычы Кыргыз өкмөтүнө берилди. Эми 400гө жакын америкалык аскер толугу менен ушул бир ай ичинде өлкөдөн чыгып кетиши керек. Аталган борбордун командачысы Жон Миллардын айтымында Кыргыз тарапка 30 миллион АКШ долларына бааланган техника калтырылууда. Ал эми аскерий базанын бир бөлүгү Румынияга калганы АКШга көчүрүлөрүн айтат. Кыргыз жеринде өз миссиясын жыйынтыктап жаткан америкалык база жана анын ишмердүүлүгүн Айгерим Жанакул кызы эске салат. Коомчулуктун арасында кызуу талкууну жаратып келген америкалык авиабаза 2001 жылы Ооганстандагы терроризмге каршы күрөшкө жардам берүү максатында ачылган. Афганистанга америкалык аскерлерди жүктөрдү ташыган ири өткөрмө түйүн болуп саналган борбор аба мейкиндигинде аскер самолетторун күйүүчү май менен камсыз кылып турчу. Миңдеген аскерлер иштеген борборду биздин өлкөдө жайгаштыруу 11 сентябрдагы Нью-Йоркто болгон теракттан кийин АКШ Ооганстанда масштабтуу аскердик иш-чараларын башталганда макулдашылган. Кезинде президент Курманбек Бакиев базаны чыгарарын Москвадагы сапарында коомчулукка билдирген. Бирок кийинчерээк бул жөн гана соодалашуу айласы экени ачыкталды. 2009 жылы макамы өзгөртүлүп, транзиттик жүк ташуучу борбор болуп аталышыган өзгөргөн. Анткени менен ижара акысы жогорулап, жылына 150 миллион доллар төлөмөк болгон. Мунун ичинде 60 миллиону накталай түрүндө, калган акча гуманитардык жардам, анан дагы демократияны колдоого. Мөөнөтү бүтсө Манас толугу менен жарандык аба майданга айландырыларын Алмазбек Атамбаев премьер-министр кийин президенти кызматына киришерин алдында деле айткан. Андыктан эки тараптуу макулдашуу 2014 жыл аягына чыккандан кийин кайрадан узартылбай турганын бир нече ирет белгилеген эле. Өлкө башчысы борбор чыгарылган соң ордуна транспорттук хаб курулушу мүмкүн экендигин айтканы бар. Гражданский аэропорт Манас жарандык аба майданы жарандык аба майдан болушу керек деп айтып келем. Биз аны жарандык кылып алмаштырабыз. Ошондо гана бизге бир кыйла коопсузураак болот деп ойлойм. Эч кандай аскердик база болбойт. 12 жылдын ичинде транзиттик борбордон олуттуу акча түшүп турду. Мындан башка базанын Кыргызстанда эле турушу эл аралык аренада өлкө үчүн чоң салмак болуп бергенин белгилешет айрым серепчилер. Терс жактары, мына мисалы биздин бир жараныбыз ошол жерде каза болду. Биздин баягы Алмабак, чүйдөгү Алмабактар анча-мынча баягы түшүмдүүлүгүн азайтты. Мындай плюс жагын карасак, албетте дүйнөдөгү геосаясатта Кыргызстан белгилүү болуп калды. Анткени база жайгашкандан кийин көп мамлекеттерде Кыргызстандын көз карашын, Кыргызстандын позициясын сураган мамлекеттер көп болду да. Анткени менен ушул кезге чейин карама-каршы пикирлердин ордосу болуп келген америкалык аскер күчтөр борборунун кесепеттери көп эле. Алсак 8 жыл илгери Ганси базасында иштеген Сергей Иванов АКШ аскерлеринин колунан каза болгон. Аны аскер кызматкери эч себепсиз эле атып таштаган. Америкалык базада иштеген аскерлердин кылыгы бул эле эмес. База чыгарыларын аз калганда кызды зордуктоого аракет кылды деп кармалган транзиттик борбордун кызматкери бир айга СИЗОго камалган. Бул аз келгенсип Макрей Бренден Корнелиус милиция кызматкерине дагы каршылык көрсөткөн. Погондорун жулуп, стол сындырып, жакшы жери АКШ элчилиги ага болушпай, өзгө көйгөйүн өзүнө чечүүгө мүмкүндүк берди. Жыйынтыгында биринчи инстанциядагы сот аны 4 жылга эркинен ажыратканы күн мурун маалым болду. Биринчи ачылып атканда Ганси аягандай көп бир кандайдыр бир жакшы бир саясий нерселерди күтүп атканбыз да биз. Анын үстүндө биз 17 мамлекет менен ратификацияны өткөрдүк. Ошол ратификация негизинде база ачылып иштеп баштады. Албетте терс жагында Кыргызстан көрдү. Анткени база ачылгандан кийин кошуна мамлекеттерден башка биздин баягы биз эл аралык уюмдарга
болгон мүчөлөрдөн көп суроолор болду. Америкалык базанын өлкөбүздө орун алуусунун көпкө чейин эстен чыкпосунун кийинкиси ага таандык май күйүүчү учактын кыйрашы. Чалдыбар айылына жакын жерде кулап учкучтар курман болуп, алар ташып бараткан майдын төгүлүшү экологияга бир тойлы зыян алып келген. Айгерим Жанкул кызы, Элдияр Бектемиров, Иван Чижиков, 5-канал. Президент Алмазбек Атамбаевдин Туркияга иш сапары башталды. Өлкө башчыбыз кесиптеши Абдуллах Гүл менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар буга чейин жетишилген макулдашуулардын ишке ашуусун, ошондой эле өлкөлөр ортосундагы кызматташууну арттыруу маселелерин талкуулашты. Анын ичинде маданий гуманитардык жана соода экономикалык тармактарда негизинен мамлекет башчылары экономикалык кызматташууну тереңдетүү зарылдыгын белгилешти. Айдай Аманкулова кененирээк. Атайынборт Анкаранын эл аралык аба майданына кечке мал конгон. Президент бул каланын сыйлуу коногу. Андыктан Алмазбек Атамбаевди шаардын губернатору менен мэри тосуп алды. Ардак Кароолдун коштоосунда. Анкаранын жайкы жамгыры делегациянын көңүлүн чөктүргөн жок. Алдыдагы 4 күндүк турне жемиштүү болот деп жооп коюшту. Түркия президентинин сарайы Абдуллагүл алыстан атартып келген мейман менен биринчилерден болуп жолугушууну эп көргөн. Олуттуу сүйлөшүүлөр алдында журт башчылары адаттагыдай биргеликте сүрөткө түшүштү. Бетме-бет сүйлөшүүлөр учурунда эки өлкө президенттери кыргыз-түрк мамилелери келечегин талкуулашты. Журт башчылары азыркы кызматташуу жогорку деңгээлде экендигин, бирок муну менен токтоп калбастан бардык тармакта ынактыкты жогорулатуу зарылдыгын белгилешти. Эки мамлекет көптөн бери соода жүгүртүү көлөмүн 2017-жылы $1 миллиард жеткирүүнү мерчемдөөдө. Бүгүн эле Алмазбек Атамбаев өлкөнүн премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоан менен жолугат. Андан кийин эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк кеңешинин жыйыны старт алмакчы. Бул жыйын Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Кеңеш алкагында саясий, экономикалык, соода, энергетикалык, унаа, айыл чарба, маданият, туризм багытында аткарыла турган иштердин стратегиясы аныкталат. Визит алкагында маданий иш-чаралардагы унутта калган эмес. Эртең президент Алмазбек Атамбаев улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бюстунун ачылыш аземине катышат. Айкел Анкара шаарындагы Жаңы Махале районунда орун алган. Залкар инсандын атын алып жүргөн ири көчөнүн боюнда. Айдай Аманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5-канал, Турция, Анкара. Ош областынын Чоң Алай, Алай жана Араван райондарынын тургундары стратегиялык Ош Эркечтам мунаа жолунун буулушуна нааразы. Учурда жергиликтүү тургундар өлкө жетекчилигинин атына кайрылууга кол топтоодо. Эске салсак, коррупцияга шектелип камакка алынган депутат Келдибековдун тарапкерлери 7-күн аны толугу менен актоону талап кылууда. Өз талаптарын бекемдөө үчүн алар Кытайдан Кыргызстанга жүк ташуучу унаалар каттаган автотрассаны буушкан. Ишкерлер бажы жана салык кызматы тартып жаткан экономикалык жоготуулардан тышкары акция жергиликтүү жашоочулардын да жашоосун кыйындатты. Тургундардын кайрылуусунан цитата келтирем. Бир депутат үчүн ыңгайсыздыктарга бүтүндөй Алай эли чыдоого аргасыз болууда. Андыктан бул маселени тезирээк мыйзам чегинде чечип берүүнү өтүнөбүз. Цитата соңу. Ош Эркечтам жолунун буулуп турушу ишкерликке 50 миллион сомдон ашык зыян алып келди. Бул тууралуу ишкерлер кеңеши маалымат жыйынында билдиришти. Айтымдарында учурда 120дан ашык жүк ташуучу автоунаа ар кандай азык-түлүк товарлары менен жабылган жолдо турат. Эске салсак, Ош Эркечтам жолу бир жумадан бери камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун тарапташтары тарабынан буулуп турат. Алар Келдибековду толук кактап, бошотууну талап кылышууда. Ишкерлер алардан жолду ачууну суранышат. Болбосо акциянын уюштуруучуларын сотко беришерин айтышат. Биз прокуратурага кайрылат элек, ушул уюштуруучуларын жазалаш керек, жоопко тартыш керек. Эмне үчүн ушул 2-3 киши үчүн биздин экономикабыз чыгым болуш керек. Эмне үчүн биздин шофёрлор өзүлөрүнүн балдарын, үй бүлөсүн бага албай калыш керек. Эмне үчүн ишкерлердин иши токтоп калыш керек. Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баалар ушулай деле кымбаттайт деп билдирет Мунай ташуучулар ассоциациясы. Бул өкмөттүн бензин жана дизелдик отунга акциздик салыкты көтөрүү жөнүндөгү токтомуна байланыштуу. Мындан тышкары мунай продуктыларын дүңүнөн саткан Орусия базарында да баалардын жогорулоосу катталды. Нефтетрейдерлер ассоциациясы билдиргендей, жайдын башталышы менен суроо талап 10-15% жогорулайт. Бул факторлордун бардыгы бензиндин литрине 70 тыйынга, дизелдик отундун 20 тыйынга кымбаттоосуна алып келет.
Кайгылуу кабар. Ысык көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоорунун башчысы Нурдин Темирбеков жол кырсыгынан каза болду. Ал болгону 42 жашта болчу. Нурдин Темирбеков бир топ жыл Кыргызстандын Улуттук банкынын капиталдык курулуш боюнча дирекциясында, Биор курулуш компаниясында, Компанион финансы тобунда жетекчилик кызматтарда эмгектенген. Акыркы 3 жылда ысык көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоорун ишке ашырууну жетектеген. Дал ушул кызматта анын уюштуруучулук жана мыкты жетекчилик сапаттары көрүнгөн. Кыска мөөнөттүн ичинде Темирбеков Каракол, Балыкчы жана Чолпон Ата шаарларын инфраструктураларын жакшыртуу боюнча кеңири масштабдуу курулуш иштерин реализациялоого туруктуу шарттарды түзүүгө жетишкен. Нурдин Темирбеков кайсыл жерде иштебесин кесиптештери анын кесипкөйлүгүн жана адамдык сапаттарын белгилешет. 5-каналдын жамааты Нурдин Темирбековдун туугандары менен кесиптештерине кайрат сөзүн айтат. Сотторду тандоо кеңешине мурунку курамдагылар эле кайрадан кирүүдө. Бул туурасында парламенттин сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук комитетинин башчысы Токтогул Туманов 24 KG агенттигине берген интервьюсунда билдирди. Белгилей кетсек, буга чейинки кеңеш 3 жылга шайланып, ушул жылдын июль айында алардын мөөнөтү аяктайт. Бактыгүл Сталбек кызы теманы улантат. Жогорку сот, Конституциялык палата, Бишкек шаардык жана аскер сотунун судьялары азыр дайындалып аягына чыгып калды. Жалпы жонан буга 615 судья өз талапкерликтерин көргөзүп, ичинен сотторду тандоо кеңешинин элегинен болгону 138 гана өткөн. Эми алдыда жергиликтүү жана район аралык судьяларды дайындоо тапшырмасы турат. Тактап айтсак, дагы 300гө жакын судьяларды бекитүү керек. Бул милдеттеме өзгөртүлгөн тиешелүү мыйзам долбоору аркылуу ишке ашырылат. Атайын 2 тизмек түзүлөт. Бирөөндө өлкө башчысынын кароосуна жөнөтүлө турган талапкерлер киргизилет. Президенттин колдоосуна татыбаган талапкерлер автоматтык түрдө чийилип, экинчи кошумча тизмектеги талапкер менен тизмек толукталып турат. Сотторду тандоо кеңешинин мөөнөтү ушул жылдын июлунда аяктайт. Андыктан кеңештин жаңы түзүмүн жакынкы күндөрү түзүү керек. Учурда бул үчүн жогорку кеңеште кызуу аракеттер жүрүп жатканы байкалат. Ата мекен, ата журт фракциялары квоталарды өз алдынча бөлүштүрүп, 4 талапкерин дайындап коюшуптур. Эң кызыгы, талапкерлер арасында бир фракциядан башка фракцияга секиргендер дагы бар. Айтсак, Жамиля Нурумбетова буга чейин сотторду тандоо кеңешине ата мекен фракциясы тарабынан көргөзүлгөн болчу. Ал эми бул жолу Нурумбетова КСДП фракциясынын тизмегинде. Ошондой эле талапкерлердин арасында сотторду тандоо кеңешинин азыркы мүчөлөрү дагы бар. Алардын бири Шамарал Майчиев. Судьялар тандоодо ар бир шарт сөзсүз түрдө эске алынышы керек деген пикирди карманат. 30%-тан кем эмес бир жана гендер лотта же эркек же аял болушу керек. Андан башка жогорку кеңеш өзүнчө постановление чыгарган, сотторду тандаганда алардын баягы кайсы улуттан болот, мамлекеттик тилди билеби, андан башка кесипкөй маанилүү сапаттарын карагыла, имандуу жагын карагыла, андан башка региондор бар да бизде, ошол жакты карагыла деп. Ал эми оппозициядагы азчылыктан мурунку юстиция министри Марат Кайыпов дагы сунушталууда. Ал депутат болуп турганда көп аял алууга уруксат берүүнү демелгелеп коомчулукка дөңгүрөгөн. Ал эми министр кезинде колонияларды тендерди өткөрбөстөн азык-түлүктөр менен камсыздап, арбын мүчүлүштөрү кетиргени, министрликтердеги кызматтарга жакын туугандарын дайындагандыгы айтылып келет. Аткамнер ошол жылдары мамлекеттин эсебинен 1 500 000 сом турган Lexus үлгүсүндөгү кызматты кунаан ала коем деп, анын айынан иштен кеткени маалым. Ошол ар бир фракция өзүнүн тандаган кишисине биз ушул кишинин тазалыгына, жүрүм турумдары таза болушуна кепилдик беребиз деген кишилерди алып келбесе, биз ошолор жөнүндө сүйлөй баштайбыз. Мынакей, Баланча деген фракциянын тандаган тандоосу ушул. Эгер ушундай жашоогону кааласаңар, кийинки шайлоодо ушул фракцияга тандагыла деп, биздин шайлоочулардын андан башка куралыбыз жок. Сотторду тандоо кеңеши өз ишин ушул жылы 8 июлда токтотот. Андан кийин мыйзам боюнча жаңы кеңеш ишке кириши керек. Бактыгүл Салбек кызы, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Мамлекеттик сатып алуулардын биринчи электрондук системасы тендерлерди өткөрүүдөгү коррупциялык фактылардын санын азайтат. Бул туурасында аталган порталдын бет-ачарында премьер-министр Жомарт Отурбаев билдирди. Өкмөт башчысы системанын ишке киришин космикалык кемени кое берүү менен салыштырды. Жомарт Отурбаевдин айтымында бүгүн тарыхый окуя катталды. Анткени электрондук сатып алуулар системасы коррупцияны жоюуга жардам берет. Системанын пилоттук сыноолору электр борборлору жана түндүк электр ишканаларында, кардиология жана терапия улуттук борборунда, аэропортунда, борбордук мэрия жана каржы министрлигинде өтөт. Акырындык менен бардык мамлекеттик түзүмдөр электрондук сатып алууларга өтөт.
Сейил бактардан мыйзамсыз жер тилкелерин берген аткаминерлер жоопко тартылышы керек. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Отурбаев Каражыгач багындагы абал менен таанышуу учурунда белгиледи. Сейил бактагы мыйзамсыз курулуштарды көрүп, өкмөт башчы кала башчысына маселени чечүүнү тапшырды. Аны менен бирге Сейил бактын ичине турак жай салып алгандар менен жолугушту. Кененирээк Самат Качкыновдун материалында. 215 гектар Каражыгач Сейил багынын аянты бир убактарда ушунча аянтты түзчү. 100 жыл мурун тигилген дарактары кыйылып, ар бурчуна туш келди, курулуштар жүрө берип, 70 гектардан ашык жери жок болуп кеткен. Массалык түрдө жерлер 2007-2009 жылдар аралыгында берилчүсү берилип, басылып алынчусу басылып алынган. Кала мэринин маалыматы боюнча. Ошондуктан бүгүнкү күнүгө чейин ушул адамдардын жашаган актылары бар, колундарда бар. Бирок ушул маселе боюнча сот чечими бар, бул туура эмес берилген, бирок азыр бүгүнкү күнү актылары барында бар. Кулматовдун сөзүнө караганда соттошуп отуруп 40 жер тилкеси кайтарылды. Учурда Каражыгач багы боюнча ондогон сот процесстери жүрүүдө. Мындан улам ушул күнгө чейин Сейил бактын чеги аныкталбай келет. Биз беките турган болсок, сотко барганда, граница бекитилген границага кирилбейт деп туруп соттон утуп кете атышат да. Ошондуктан азыркы границаны биз болсо кармап атабыз фактически. Бир-эки фаза кылбайсың. Биринчи фазанын ичинде баягы 127 гектарды бекитишиң керек. 1,5 жыл ошого кереги жок. Бекитишиң керек, кон кеңеш. Бекитпесек, ошол менен уланта берет ошол процесс. Туурабы? Ошол мамлекеттик катуу кызматы. Эмне үчүн силер регистрациядан өткөзөсүңөр? Премьер-министр тийиштүү тармак жетекчилерине жана кала башчысына 3 айлык мөөнөттө маселеге чекит коюу тапшырмасын берди. Сейил бактар жаңы конуш эмес, эс алуучу жай болушу керектигин айтып, ал эми убагында мыйзамсыз жер берген чиновниктер жоопко тартылышы керектигин белгиледи. 2007-2009 жылда мыйзамсыз берген участоктарды, мисалдарды жакшылап терең карашыбыз керек. Анан кийин жоопкерчиликке тартыш керек ошол жетекчилерди. Биздин деген мыйзамдын приоритети болуш керек да бизде. Баары мыйзам чегинде жашашыбыз керек. Турак жайга гана эмес, кафе жана оюн зоок мекемелерине делип дагы бир канча гектар жер бөлүнүп кеткендиги ачыкталды. Мунун артында кимдер турары аныкталып, сот жообуна тартылаары айтылат. Азыркы тапта Свердлов районунун акимчилигинин мурдагы кызматкерлерине карата иш козголгон. 12 гектар Академия наука берилиптир. 2007-2008 жылдары Свердлов райондук администрация тарабынан 322 постановление чыгыптыр. Ушул жерлерде, ушул территорияда жер участкалар берилсин деп. Акимдин орун басары жоопко тартылыптыр. Анан дагы бир 2-3 киши мындай эме орточо звенодон деп койсок болот. Премьер-министр башында турган жоон топ мыйзамсыз берилген жер ээлери менен да жолугушту. Бирок жергиликтүү жашоочулар кызыл китептерин көтөрүп чыгышып, мыйзамдуу түрдө жашап жаткандарын айтышты. Бир маселе же бар да, ушул чын жер берилген актыңар бар. Бар, бүт барында бар. Курганга уруксат берилген жок силерге. Просто берилбейт. Бир да силерде мына силер атасызбы ушул мыйзам чегинде эметип атат. Бирок могул үйлөрдү салганы биякта бир да силерде кагазыңар жок. Тетиякта 3 үйдө бар, 3 үйдө бар. Анан могу жерде 2 үйдө бар. Үйлөрдө. Анан эми бияк үйүнө берилбей, бияк үйүнө берилип атат да, анан бул чудо түшүнүксүз болуп атат да бизде жетелдерге дачы. Биздин тиешелүү органдар ушул маселесин жакшы терең карайт. Ал эми эл топтолуп турган жерге баам салып келген. Сейил бактын тегерегинин тургундары ошол жерден нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Бул бактын ишине чаржайыт курулуштарды токтотуу керектигин айтышып, антпесе алардын пикирлеринде Сейил бактын ичи жаңы конуштардын бирине айланып баратат. Чекесинен эле басылып, жер салынып, үй салынып атат, басып алып атышат. Эч ким наказание албаса, биз канча жолу могу жерде тиги бактарды кыркып, үйлөрдү салып атканда барып жаалып кылдык. Эч ким уккан жок. Мына эми шоронун тушунан капталынан кирип дагы куруп атышат. Эч бир неме жок. Анан эле аким тиги неме келет дегенде эле мына могу жактын баарын, мусордун баарын тазалатып, киши баспаган жердин чөбүн тазалатып, чаап неметишти. Анан ошондон кичине жаңгашайбанан айтып аткан кеп да бул жерде. Башка эмне бул жерде неметет. Парктын ичине басып элесе алса жакшы болот эле. Абал менен таанышуу учурунда чындап Каражыгач Сейил багы эмес, токойго айланып кеткенин айткан өкмөт башчы мыйзамсыз курулуштар менен катар бакты иретке келтирүүнү буйрду. Керек болсо каржы булактарын тартуу керектигин айтып. Самат Качканов, Фурмат Мамбеталиев, 5 канал.
Токтогул районунун Кетмен-Төбө айыл аймагында майда мал арасында ылаң чыгып 100 баш мал зыянга учурады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, өлгөн койлор кара өпкө менен ылаңдашы мүмкүн деп шектелүүдө, бирок бул азырынча тактала элек. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча райондук жайыттарда малдын кырылышы уланууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Тамагаш ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын жаңы башчысы Самир Осмоналиев дайындалды. Бул тууралуу буйрукка премьер-министр Жомарт Оторбаев кол койду. Буга чейин Самир Осмоналиев өкмөт аппаратынын агро-өнөр-жай комплекси бөлүмүн жетектеген. Эске салсак, инспекциянын мурунку башчысы Азизбек Шакиров ведомстводагы коррупция менен күрөшө албагандыгы үчүн кызматынан кеткен. Өлкөдө мал жандыктарын идентификациялоо жана аларга байкоо жүргүзүү системасы бүгүн биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин иш кеңешмесинде көрсөтүлдү. Кеп мал жандыктарын паспорттоштуруу тууралуу. Ага каражатты жеңилдетилген насыя түрүндө Польша өкмөтү бөлдү. 40 миллион евро. Анын 16 миллионун жандыктарды идентификациялоо жана байкоого коротуу пландалууда. Айтмакчы, бул бажы бирлигине кирүүдөгү негизги пункттардын бири. Тайырбек Сарпашев Кыргызстандын эт сүт азыктарын экспорттоого потенциалы жогору экенин белгиледи. Аны менен бирге долбоорду ишке ашырууда толук ачык айкындуулукту камсыздоо зарылдыгын алдын ала эскертти. Ушул маселеге келгенде толук ачык айкындыкту камсыз кылышыңыздар керек. Атаандаштыкты камсыз кылышыңыздар керек. Болбосо бул боюнча башталып элек жатып ар кандай сөздөр коомчулукта, парламентте бул сөздөр болуп атат, башталды. Ошондуктан ушунун баардыгын көмүртан мен силерге эскертем. Ар бир жасаган кадамыңыздарды коомчулукка түшүндүрүп ачык айкын өкмөттүн тиешелүү структуралары менен бүт ачык айкынды жасоого мен силерди чакырам жана эскертем күн мурунтан. Жакынкы күндөрү өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүү коркунучу бар экендигин Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Ведомство маалыматы боюнча тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде күтүлгөн нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүү коркунучу 6 июнга чейин сакталат. Ошондой эле дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөрү күтүлөт. Ош шаарында кайрадан ысыраптуу той топур ашка тыюу салуу демилгеленүүдө. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын пресс кызматы билдирет. Түштүк борбордо Ош шаардык казыят, мэрия жана шаардык кеңештин депутаттарынын катышуусунда жыйын өткөн. Ош шаарынын казысы Убайдулла Ажы Сарыбаев шаардыктардын айрым топтору үйлөнүү үлпөттөрүндө жогорку ысырапчылыкка барып жатканын белгиледи. Казы тойлордун өтүшүн көзөмөлдөгөн комиссия түзүүгө чакырды. Эстакада көпүрөсүнүн курулушу үчүн чогулган зер буюмдардын баары сакталуу. Былтыркы жылдын ноябрында жаштардын майрамын отурлай уюштурулган майрамдык салтанаттын жүрүшүндө көпүрөнүн курулушуна шаардыктар өз салымын кошуу үчүн акча жана зер буюмдарга чейин ташташкан. Коомчулуктун талкуусунда болуп турган баалуу буюмдар бүгүн тиешелүү тараптардын катышуусунда ачылып көргөзүлдү. Динара Касымова теманы улантат. Ак түстөгү, сары түстөгү деп жазылган мына. 15 шакек, 7 даана чынжырча, 4 браслет, 5 чуп сойко, мындан тышкары 4860 сом акча. Булар эстакада көпүрөсүнө жаштардын салым катары чогулткан буюмдары. Өткөн жылдын 14 ноябрында борбордук аянтка топтолгон жаштар майрамдык иш-чаранын алкагында көпүрөнүн курулушунан эч нерсе аябай тургандыктарын билдирип, мойнундагы алтын чынжыр, ал тургай жуптар колундагы нике шакектеринен бери чечип беришкен эле. Алардын баары ошол кезде түзүлгөн комиссиялык топ тарабынан мэриянын бухгалтериясына сактоо үчүн өткөрүлүп берилип, бүгүнкү күнгө чейин сакталып турган. Серебро, золото деп атат, бирок аны биз аныктап албаган үчүн ак, сары түстө деп туруп түзмөлдөп туруп эле саны менен актка прием передача кылдык дагы, комиссионно баарыбыз кол койдук, бекиттик. Анан аларды временное хранениеге мага берип тапшырышты. Топтолгон буюмдардын бар жоона кызыккан адам болгон эмес. Жакынкы күндөрдө эле Ош шаарынын вице-мэри чогулган зер буюмдарды көрбөгөндүгүн, массалык маалымат каражаттарын бирине айтаары менен бул көпчүлүктүн көңүлүн бурдурду. Ошо өздөрүндө турган, кайсы жерде турган, компетенттүү түрдө жооп берип койгон биздин вице-мэрдин сөзүнүн артынан ушунчалык резонанс пайда болуп атат да. Ал жерде билбейм дебестен менин чындыгында маалыматым жок деп койсо, мен карап көрөйүн десе туура болмок да менимчечи. Ал жерде билбейм мен каякта жатат деген, ал деген уже кантип өзүнүн тем более кабинеттин жанында экен, кабинеттин жанында турган бухгалтериядан билбейт. Бирок ал зер буюмдар уюштуруучулар тарабынан мэриянын балансына өткөрүлбөй калгандыктан көбүнүн бул тууралуу маалыматы болбой калган. Мындай ойго кетесиң да, ошол буюмдарды бүгүн биз ошо комиссиянын бардыгы менен чакырып туруп көрдүк. Ал экспертизада болгон эмес. Мэриянын балансына да же кайсы бир ошо жол курулуш башкармалыгынын балансына да алынган эмес. Жөн гана ошо конвертке салып туруп, чогулган боюнча эле таштап коюшкан.
бул ошо жарандардын активдүүлүгүнө баягы жоопкерсиздик менен мамиле, кайдыгер мамиле кылуу деп түшүнсө болот да, ошондой ойго келесиң. Анан бул жерде маалыматтарда көп эле кол телефондорун жаштар чогултушту эле, аларды коробкага чогулттук, топтодук деген маалыматтар айтылган. Бирок бүгүн ошол комиссиянын бардыгы ал телефондор болбогондугун, бир да телефон чогулбагандыгын айтып атат. Ал буюмдардын сапатын караганда дагы буюмдардын сапаты абдан баягы аныкталбаганда, алдын алтын баалуу металл экени же алтын экени, күмүш экени аныкталган эмес. Азыр эми топтолгон буюмдар чындап эле баалуу. Аны атайын экспертизалык текшерүү аныктайт. Алардын жалпы суммасы эсептелип, тиешелүү кызматтарга берилет. Эми азыр ошол ойлонуп аткан маселе, бул аукциондо сатылабы же кандай жол менен сатылат. Аны биринчи кезекте аны экспертиза кылуу керек ал буюмдарды. Экспертиза кылуу керек. Андан кийин гана ошол жетекчилик ошо тиешелүү адамдар өздөрү чечимдерин кабыл алат деген ойдомун. Бул каражаттардан сырткары көпүрөнүн курулушу үчүн дагы 2 миллиондон ашык акча атайын эсепте турат. Маданият кызматкерлери концерт куруп, андан түшкөн акчаны которгондугу белгилүү. Мындан тышкары шаардагы мекеме ишкана кызматкерлери айлык акыларын которуп, айрым кала тургундары да колунан келген каражаттарын кошушкан. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмү бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Түнүңүздөр бейбил болсун. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Хондроксид оорunu басып кана койбостон муундарды артроздан жана остеохондроздан дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид оорunu басып кана койбостон муундарды артроздан жана остеохондроздан дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.